Assalamu alaikum достор. Сиздер менен кайрадан Арагаш Факт Кейчи YouTube каналы. Бүгүнкү видеобузда дагы бир Европада жайгашкан жакан мамлекет Лихтенштейн князьдыгы жөнүндө сиздерге кызыктуу маалыматтарды айтып беребиз. Видеону баштаардан мурун биздин каналга катталып, класс белгисин басып коюңуз. Анда эмесе биз видеону баштайбыз. Алгач Лихтенштейн жөнүндө кыскача маалымат айта кетели. Лихтенштейн князьдыгы Борбордук Европада жайгашкан жакан мамлекет. Мындайча айтканда, Европанын жүрөгү. Швейцария жана Австрия өлкөлөрү менен чектешкен. Дүйнөдө аянты боюнча 10 кичинекей өлкөгө кирет. Аянты 160 км². Бишкек шаарынын аянтына барабар. Калкынын саны болсо 37 000 киши. Өзгөн шаарынын калкынан аз. Же болбосо Бишкек шаарынын 4 микрорайонунун калкындай. Акча бирдиги Швейцария франкы. Башкаруу формасы конституциялык монархия болуп эсептелинет. Биздин биринчи фактыбыз бул өлкөдө кылмыштуулук жок эсе. Акыркы жолу уюштурулган адам өлтүрүү фактысы 10 жыл мурда катталган. Өлкөнүн калкынын саны 37 000 экенине карабастан, өлкөдө болгону 10 адам абакта жаза өтөп жатат. Кызыгы бул өлкөдө тамак ашты абактагыларга ресторандан заказ кылып алып келип беришет. Себеби ашпозчуларга төлөгөнгө караганда ушундай жолу пайдалуу деп эсептешкен. Экинчи фактыбыз бул өлкөнү ар бир адам расмий түрдө өзүнө ижарага алса болот. Баасы канча болот десеңиздер, баасы 70 000 евро. Бир жолу бул өлкөнү белгилүү бир репер ижарага сурайт, бирок аны өлкөнүн башкаруучулары берген эмес. Кийинчерээк ушул мыйзам ишке кирген. Лихтенштейндин өзүнүн футбол курама командасы бар. Жана курамдагы оюнчулардын ар биринин өзүнүн туруктуу жумуштары бар. Бош убактыларында футболчулар футбол ойношот. Ал эми калган убакытта өздөрүнүн жумуштары менен алек болушат. Элестетип көрүңүздөр, биздин Кыргызстанда Каракол шаарынан эле бир курам түзүлүп, Португалия курамасы менен ойноп көрсүн. Дүйнөдө тышка карызы жок 5 гана өлкө бар. Анын бири Лихтенштейн князьдыгы. Ооба достор, бул өлкөнүн тышка эч кандай карызы жок. Князьдыктын ички дүң продукциясы жылына 4,1 миллиард доллар. Киши башына эсептегенде 130 000 доллардан тиет. Бул өлкөдө эч кандай нефть газ чыгарылбайт. Болгон байлыгы бул жаратылыш. Калктын 99% жумуш менен камсыздалган. Орточо айлык болсо 5 000 доллар. Эгерде кыргыз сомуна которо турган болсок, 450 000 сомду тегеренет. Биздин 5-чи фактыбыз Лихтенштейн князьдыгынын борбору Вадуз. Өлкөнүн жалпы аянтынын 1/10 бөлүгүн ээлейт. Же болбосо Кыргызстанда 2 чоң айылдын аянтындай. Шаар Рина дарыясынын бойлой Швейцария менен чектешкен жеринде турат. Шаардын калкынын саны 5668 адам. Өлкөдө башкы коомдук транспорт деп автобус эсептелинет. Өлкөдө троллейбус жана башка коомдук транспорттор каттабайт. 6-чы фактыбыз бул өлкөнүн өзүнүн эне тили жок. Расмий тил катары немис тилин колдонушат. Таң калыштуусу бул өлкө Германия менен чектешпейт. Чектешкен өлкөлөрү Швейцария жана Австрия 2 гана өлкө менен чектешет. Достор, биздин видео ушуну менен аягына чыкты. Кийинки видеону кызыктуу болсун десеңиздер, анда комментарий, лайк калтырыңыздар.